жеткинчектерден ким болосуң деп сураса, биз космонавт болобуз деп айтышты. Азыр ким болосуң десечи, мен бизнесмен болом депчи. Элге биринчи жолу ушундай бир шарт түзүлүп атат болуш керек. Эл катары алып кетпесең, бир үмүтүбүз сенде калды депчи. Пайгамбар жашынан өтүп калган киши катары калп айтууга же болбосо тескери айтууга бизге Кудай Таалам да жол бербейт. Кандидатыбызды элдин арасынан араң алып чыктык. Жыртылып же болбосо тартып кетсе, айрылып кетейин деп калыптыр. Маданият болуп баардык жагы. Мугалимсиз, тарбиялоочусу. Бүгүн сиздин пикириңиз боюнча биз канткенде гана оңолобуз. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Саламатсызбы, Медетбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Биз сизди бүгүн студияга чакырганыбыздын себеби мына бүгүнкү күндө бизде 18 талапкер бар. Ошол талапкерлерди үгүттөө иштер менен алек болуп жатышат. Бүгүн бизде бирок көпчүлүк элдердин пикирлери ар кандай болуп жатат да. Ошол жерде сиз өзүңүздүн пикириңиз жөнүндө коомчулукка айтып кетсеңиз. Саламатчылык. Бу шайлоо үгүт иштери жүрүп аткандан бери бир топ убакыт өтүп калды. Биз кайсы талапкер болсо дагы, кайсы шайлоо үчүн үндөөчү болсо да баарына биз бирдей мамиле кылабыз. Эч кимге мындай бир тескери же болбосо алардын аброюна шек келтире тургандайчы. Анткени ар бири 18 талапкердин ар бири өзүнүн орду бар деп ойлойбуз. Кыргызстандын ичинде ошон үчүн биз сый урмат менен мен Садыр Нуркожоевичтин тиги тарапташы катары, үндөп жүргөн киши катары баардыгына сый мамиледе кылабыз дагы. Мен ойлойм, шайлоодо элге биринчи жолу ушундай бир шарт түзүлүп атат болуш керек. Биринчи жолу эл өзү тандап, анан эл өзү баасын бере турган учур келди. Ошон үчүн биз баардык талапкерлерге сый урмат менен мамиле кылабыз дагы. Күчтүүсүн, татыктуусун эл тандайт. Мына ошол сиз жогоруда айтып кеткен 18 талапкердин арасында бизде көбүнчө ушул көптөн бери саясаттын айдыгында аралашып жүргөн дагы талапкерлерибиз бар. Алардын бири мисалы үчүн Адахан Мадумаров. Бул инсан боюнча эмне пикириңизди айтып кете аласыз? Мен биринчиден Адахан Кимсанбаевич болуш керек. Ал бул мырза менен жакындан тааныштыгым жок. Эч качан кандайдыр биздин жолубуз кезилишкен эмес. Бирок мен эки нерсеге токтолгум келет. Биринчиден, ал азаматтагы кыргыздын жараны, Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө ой тилеги оң болуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, бизге көп ушундай суроолорду көп беришет. Адахан мырза үгүт иштеринде сиздин тарапташыңызга ар кандай өйдөлдүү сөздөрдү айтылып атат депчи. Биз ага комментарий берүүдөн да алыспыз. Экинчиден, ар ким өзүнүнчү деңгээли, ар ким өзүнүн ой жүгүртүүсүнө жараша ал Адахан мырза өзү көрүп билгендей кылып атат. Биз аброюна шек келтиргенден алыспыз. Биринчиден. Экинчиден, ал дагы мүмкүн оюнда ошол Кыргызстанга бир жакшы бир акыбал оңолсо деген Кыргызстан бир кичине акыры бир ушу 30 жылдагы ирип-чирип кеткен системадан арылсабы деген ойдо жүрсө керек. Ошон үчүн биз Адахан мырза жөнүндө адам катары, инсан катары биз оң мамиледебиз. Ал эми а кишинин жүргүзүп аткан иштерин, а кишинин жүргүзүп аткан үгүт иштериндегини эл өзү баа берсин деп ушул эң туура болот го. Ушу биз студияга конок катары сизди чакырардын алдында сиздин басып өткөн тарыхый жолуңузду жана бүгүн алектенген кызматыңызды байкаштырсак, сиз деген ушул жаш жеткенчектер менен ошолорду тарбиялоо боюнча жумуш кылат экенсиз. Мына бизде кечээ октябрда болуп өткөн революцияны өзүңүз да көрсөңүз керек. Ушул биздин мамлекетте болуп жаткан саясий өзгөрүүлөр, ушундай бир кандай стабилдүүлүктүн жок болуп жатканды, ошо сиз өзүңүздүн жеткинчек балдарга кандайча түшүндүрүп бересиз? Сиз бул тема жөнүндө сүйлөшпөйсүзбү алар менен? Бул эми бир маселени же болбосо бир көйгөйдү бөлүп, мамлекеттик жалпы иш чаранын ичинде бөлүп кароого туура келбейт го дейм да. Баары бирине бири туташ, бирине бири байланыш. Биз келечектеги муундарды тарбиялайбыз. 40 жылдан ашык ушу педагогтик кесипте аркалап келатабыз. Ошол эле маалда билим берүү системасында социалдык жана акыбалдардын баары тең, бирине бири туташ да, баардыгы тең. Анан өлкөдөгү могул
саясий, экономикалык кризистин баары биздин келечектеги муундарга түздөн түз таасирин тийгизип атат. Түздөн түз дегенибиз илгери биз жаш кезден бир Советтер Союзунун тарбиясын алып калган жигиттер жеткинчектерден ким болосуң деп сураса, биз космонавт болобуз деп айтчу эле. Же болбосо ким болосуң деп летчик деп. Азыр ким болосуң десечи, мен таможник болом, мен налоговик болом, же болбосо мен бизнесмен болом депчи. Ушундай бир кандай деп айтсам, бир коомго туура келбеген көз караштагы муундардын өсүшүнө биз өзүбүз да себепкер болуп калдык го деп ойлойбуз. Ошон үчүн ушунун баардыгы, көйгөйлөрдүн баардыгы, саясий, экономикалык баардык жактагы көйгөйлөрдүн баарын чече турган маал келди деп ойлойм. Мен ушул маселеге келип такылганда түздөн түз эч коркпостон ушул биз саясий туңгуйка, экономикалык туңгуйка кепелип калган учурдан өтө жоопкерчилик менен айта алам, Садыр Нуркожоевич Жапаров алып чыгат го дегенчи. Анткени жөндөн жөн гана айтылган сөз эмес. Бул мырзаны экөөбүздүн тааныштыгыбызга 30 жыл болду. 30 жылда адам бир муундун экинчи муунга алмаша турган учур келип калат экен. Ошон үчүн бул жигиттин, Садыр Нуркожоевичтин ой жүгүртүүсү, адамдык, адамга болгон мамилеси, андан тышкары инсан катары, андан тышкары саясий баардык жагынан калыптанып бышып жетилген мырза катары мен өтө жоопкерчилик менен айта алам. Бизде ушул туңгуюктан, саздан ушул жигит, ушул талапкер Садыр Нуркожоевичтинчи көмөгү менен алып чыгып кете турганга мен толук ишенем жана бир көзүм жетип турат. Ишенесиз. Мына биз сизге чейин да чакырган конокторубузду чакырганда алар ар ким өз кесибине жараша. Мисалы үчүн кече жакында энергетиктердин майрамында биз энергетик чакырсак, ал киши айтат, биз ушул энергетиканы өзүбүз Кыргызстандан чыгарып, элибизге ошону бекер жобозо аз төлөмдө берсек, элдин жашоосу оңолот эле деген оюн айтат. Ал эми маданият тармагында кишини чакырсак, ал киши келип көп мамлекеттер маданиятын өнүп өстүрүү менен эле алар байып дүйнөгө белгилүү болуп жатканын айтат да. Мисалы үчүн сиз бүгүн мына мугалимсиз, тарбиялоочусуз. Бүгүн сиздин пикириңиз боюнча биз канткенде гана оңолобуз? Туура суроо. Мен ойлойм, сиз айтып аткан ар ким өзүнүн кесибине жараша, ар бир инсан өзүнүн кесибине жараша ой жүгүртүүгө, же болбосо ошону мамлекеттин саясатына туташтырып, чогултуп жүрүүгө акылуу. Мен өзүм көз карашым боюнча азыр туташ кризис Кыргызстанды баардык жагынан каттап турганын ар бирибизге бул бештен белгилүү болуп турат. Ошо сиз айтып аткан энергетика болобу, же болбосо маданият болобу, билим берүү болобу, медицина болобу, баардык жагы тең туташ кризиске тап кептелген себеби элдин көйгөйүн биз ушу үгүт иштери башталгандан баштап ишибизди Кыргызстандын түштүгүнөн баштаганбыз. Ошондо мен бир эки эле мисал келтирип айткым келет. Кыргызстандын эң алыскы райондордун бири, областтардын бири Баткендин эң тажиктер менен, өзбектер менен чектешкен Кулунду деген жер бар экен. Ошол жерге 5 айылдан турган. Элдин көптүгү малы өзүнчө, бирок ушундай жүрөккө жеткизе эл суусап тургандыгынын бир мисалы, бир апабыз чыгып ыйлап туруп айтты: "Садыр балам депчи, элиң тозуп кетти" деп. Элиңди чогултпасаң, элиңди эл катары алып кетпесең, бир үмүтүбүз сенде калды депчи. Ошондой жүрөккө жеткизе турган, чучука деп коет, же болбосо адамдын сай сөөгүн сиздата турган сөздөрдү азыр биздин тарапташтарыбыз, же болбосо тарапташтар эмес, биздин тиги оппоненттерибиз деп коелучу, ар кандай сөздөрдү чыгарып атышпайбы? Тиги маршруткалар менен ташып атыштыр, анан кийин административдик тиги эмени колдонуп атыштыр депчи, колдонуп жатышат депчи. Мына мен өзүм Садыр Нуркожоевичтин жанында жүргөн киши, өтө жоопкерчилик менен мен андагы пайгамбар жашынан өтүп калган киши катары калп айтууга, же болбосо тескери айтууга бизге Кудай Таалам да жол бербейт. Бир дагы кишиге биз ал эмес баардык административдик ресурсту колдонбосун деп жанакында ат камнерлердин эч кимисин да чакырбай, даже жолуккандарына жөн койгула депчи. Элдин өзүнө коелу деп да. Эл чогулган жерге батпай калгандарын өзүбүз көрүп аттык. Айтып аткандар жүрөктөн чучукка жеткизип, ыйлата тургандай сөздөрдү, ырларды, сыясы кургайлы ырларды апалар чыгарып атышат.
бир жерге барганда элдин көптүгүнөн, оокатка барганда элдин көптүгүнөн стадионго батпай калып, биз кандидатыбызды элдин арасынан араң алып чыктык. То есть ушундай учурларды көргөндөн кийин ойлоносуң да, чыны менен биз өтө бир опурталдуу жардын кырына барып калганыбыздычы сезип турабыз дагы. Анан эл менен кошо мен дагы үмүтүмдү ушул жигитке артып турам. Ошон үчүн биз туташ баардык жагын тең колго албасакчы, баардык жагы тең же деп жанакы эски көйнөктөчү жыртылып же болбосо тартып кетсе айрылып кетейин деп калып тур. Маданияты болуп баардык жагы тең. Ошон үчүн туташ мен ойлойм баардыгын комплекстүү түрдө алып кетет го. Баардыгын, билим тармагын, маданият. Баардыгын. Сиз билимдин өкүлү болгондон мен ойлойм бизде билим жагы дагы абдан мүчүлүшкөн, ал жагына да көбүрөөк көңүл бурушубуз керек деп. Маегиңизге чоң рахмат, Медетбек мырза. Мына бүгүн сиздин ушул кандидаттар боюнча пикириңизди билдик. Мындан ары дагы ушу тарбиячы катары биздин студиябызга келип, коомчулук менен өз ой пикириңизди айтып туруңуз. Рахмат. Урматтуу кыргыз элим, сиздер, биз баарыбыз тең бир чоң саясий, экономикалык өзгөрүүнүн алдында турабыз. Кыргызстандыктарга ушул келе жаткан жаңы жылда жаңы ажообуз менен, жаңы таза жол менен башталып, Кыргызстаныбыз гүлдөп өсө турган учурга жете турган маал келди. Мен ойлойм баарыңыздарды талапкер Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан куттуктап, жаңы жылыңыздар менен куттайм. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө бейпилчилик берсин. Ар бирибиз жетиштүү турмушта жашайлы. Балдарыбыз азып тозбой, четте жүрбөйчү, өзүбүздүн жаныбызда болсун. Кыргызстан ушул жакын аралыктын ичиндечи дүйнө эли суктана турган мамлекетке айланарына мен ишенем. Баарыңыздар ошол Кыргыз деген, Кыргызстан деген мамлекетте гүлдөп өсүшүңүздөргө мен тилектешмин. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.